Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, Элтери Элти каналындагы чактыш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда, биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биздин студиябызга ушул элдик өнөрпоздор келген. Мен тараптан баштасам, Элмира Кенжебаева эжекебиз келип отурат. Андан кийин Элмира Калыбекова жана Айманбет Жаңгыросов келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Манай жакшы. Манай жакшы, мына ушул чак түштө элибиз баягы чай ичейин деп эс алганы келгенде бир манайын көтөргөнгө аракет кылат деп сиздерди чакырып олтурабыз. Андыктан сиздер дагы бир саат ичинде ушул элдин манайын көтөрөт деген ишеничтебиз. Мен эма дегенде сиздерди ушул телекөрөрмандарга өзүңүздөрдү бир кыскача тааныштырып кетсеңиздер. Сизден баштасак, мына эки Элмира тең катар келипсиздер эми. Фамилияңыздар да Кыдан башталат экен, а? Бириңиздердики Карыпбекова, бириңиздер Кенжебаева деп келиңиздер. Калыбекова деп. Мен эми өзүмү тааныштырып кетсем, мен Ош областынын Өзгөн районунан болом. Өзгөн районунун Саламалык айыл өкмөтүндө Актерек деген аябай кооз айыл бар. Жаңгактуу, токойлуу. Суунун башынан суу ичкенде эми абанын тазасынан дем алган. Ошо Актерек деген кооз айылдын кызы болом. 11 тууганмын. Анан өзүм бул жерде Бишкекте жашайм. Өзүм үй бүлөм менен 5 баланын энесимин. Бир мырзанын сүйүктүү жарымын. Чыгармачылыкка кандай? Чыгармачылык боюнча айтсам, мурда каналыңыздарга дагы келип бир катышып кеткем. Мында деле айтайын, чыгармачылыкта менин атам комузчу киши болгон. Ошо атамын жолун аркалап калган окшойм. Атам бирок жашыра убагында өтүп кеткен. Эгерде дагы көбүрөөк жашаса, атаман жакшыраак дагы алып кала белем, үлгү мындай үйрөнүп кала белем деп калам. Атам аябай күү черткен киши болгон. Мен дагы ошо күүлөрдү чертип жүрүп, анан кийин атам өтүп кеткенден кийин музыкалык билим болбогондон кийин күү чертиш оорураак болуп калат экен. Туура эмес чертип аламбы деп өзүң абайлап калат экенсиң. Анан кийинки убакта ошо ырларды чертип ырдап анча-мынча эфирлерге катышып коюп жүрөм. Атанын кызы экенсиз да, жакшы ошол атанын жолун улантып алып чыккан, бул дагы өзүнчө эң ыйык десек болот. Элмира Калыбекова, сиз өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы, кадырлуу кыргыз калкым. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, Токтогул районунун Толук айылында туулуп өскөнмүн. Азыркы учурда Каракөл шаарында жашайм. Атым Элмира Калыбекова. 12 бир тууганмын. 12? 12. 6-сымын. 12 бир тууган. Ортодо экенсиз да. Ооба. 6 баланын кадырлуу апасымын. 11 неберенин сүйүктүү тайнесимин. Болсун, мынакей Токтогулдун Толугу деген Саргамыштын эле бери жагында да бир аз эле. Мына ошондой жерден шаарга түшкөн экенсиз да, Каракөлгө. Каракөлгө. Жакшы, Айманбет мырза. Саламатсыздарбы. Элим. Мен Токтогул районуна караштуу Кызыл Өзгөрчүнөн болом. Мен да 11 тууганмын. 2 кыз, 2 уул, 8 кыз. Мен уулардан экинчисимин, үйдүн кичүүсү. Атам врач. Апам үй хозяйкасы, ошо 10 баланы багып, жумушка чыккан жок. Анан ушул чыгармачылык менен алектенип, ошо сиздердин эфириңиздер аркылуу биз дагы ошо кыргыз элине байма-бай ушинтип чыгып турабыз. Кудайга шүгүр. Анан бул эжекелер менен келип калдык. Эң биринчи Бурул эжеге сиздер менен байланыштырган Бурул эжеге да терең ыраазычылык билдирип кетем. Жакшы, мына кыргыз эли кече абдан 7 миллионго жеттик деп сүйүнүп атты. 7 миллиончу балага президентибиз өзү жакшылык деген ат койду. Элибизде жакшылык болсо экен деп. Мына азыр сиздерди карап көрсөк, ар бириңиздер ушул 10, 11, 12 бир тууганмын деп атасыздар. Ошо 7 миллиончуга жеткирген мына ата-энелерге, мына сиздин 6 уулуңуз бар экен, сиздики 5, сиздики менде 2 кыз, 1 уулум бар. Дагы
8 миллиончуга жеткирем Кудай буюрса. 8 миллиончуга. Мынакей ушундай элибиздин саны дагы көбөйсүнчүн эле мындай кошуна мамлекеттерди карасак эле бири 36 миллион дейт, бири 25 миллион дейт, бири 10 миллион дейт. Мындай караганда кыргыз эли илгертен байыртадан эле аз болгон, бирок санында эмес, сапатында, кыргыздын өзүнүн сапатында, гырга жакын касиетинде манас, төкмөлүк, дастанчылык, комузчулук не деген керемет. Огондорду, ырларды, дастандар жаратып келген да. Манас деген дүйнөдө жок. Бирок ошол аз эл Кыргызда жаралган, ошон үчүн касиеттүү эл деп айтылып келет да. Келиңиздер анда ошон үчүн 7 миллиончу кут болсун деп элибизге дагы куттуктап туруп, Элмира эже сизден баштайлы анда. Жакшы чыгарманы биздин телекөрөрмандарга аткарып бериңиз. Кайсы чыгарманы аткарасыз? Элибизде тынччылык болсун, ар дайым апат мынандай жаман согуш болбосун, дүйнөдө тынччылык болсун. Мен эми сен дегенде деген ырды аткарып берейин. Сөзү Алымовго, Оonu Бактыгулов деген инсандарга таандык экен. Бул жактын коштоолору менен. Жакшы болот анда гана. Келди, бар болуңуз мына ушундай чыгармаларды аткара бериңиз демекчибиз. Ал эми Элмира эжеке мына колуңуздагы комуз дагы өзгөчө экен, балким тарыхый комузбу, баягы алып келгенде биздин студияда айтышып калат да, бул атамдан калган белек, бул Токтогул атабыздан калган белек экен, ушундай таап оңдотуп чертип жүрөм деп. Сиздики комуз кандай комуз бул? Мен да ошо атам комуз чапчы, эр чапчы, анан ушу баардык 12 баласына тең комуз чаап берген. Ошо атамдын белегин тилекке каршы көзөтүп кеткен. Ошо белегин эч качан түшүрбөй алып жүрөм. Ушу Бишкекке чейин көтөрүп келген. Мынакей 12 баласына тең ар бирине бирден комуз белек кылган экен, Караңызчы, эң чоң бул деген кандай керек, мындайды мен деле биринчи угуп атам. Ар бир 12 балага 12 комуз чаап берген, бул атанын дайыма ошол колу тийген комуз да. Сиздерге бул деген өтө чоң белек болгон экен да. Бул кандай, канча жыл болду сиз кармап алып жүргөнүз? Канча жашыңызда чаап берген? Бир 15 жылдай болуп калды окшойт. Чаап бергенде. Анан өзү негизи музыканы бала кезимден эле, жаш кезимден эле ушу мектепте жүргөндө конкурстарга, кароо конкурстарга катышчумун. Анан ушу кийин ушу сиздердин немеңиздерге,
Ошо элдик талант болуп, элдин арасында тойлордо ошо чыгып жүрөбүз. Атаңыз комуз ойночу беле? Ойночу. Ооба, Жанагы үйлөрдө ойночу. Үйлөрдө ойнойбу. Жакшы экен. Анда келиңиз эми ушул атаңыздын комузу менен мына бүтүндөй биздин телекөрөрмандарга кыргыз журтчулугуна тааныштырып атасыз. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Азыр ошо Токтогулдун булбулу болгон Элмирбек Иманалиевдин Булбулум дегендерин аткарып берейин. Артаңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булгуп келет күнүдө, биз жүргөн алма бакты болжоп сайрап. Ал бакта адашып күгүм калган, ар шакта алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгын издеген таңдан. Булбулум, булбулум ай, булуккан кургурум ай, бул кечте үнүң баспай, болуктуң неге мынчай, булбулум, булбулум ай. Жамшайсың жаш булбулу токтобогон, жашоодо жан жок эй боздобогон. Жашыймын көп эстеп ал күндөрдү, жаштыгым жаштыкаң эй окшобогон. Сайрашың өткөндү эске салып, санар кайымсан күндү эстеп алып, булуган булбулдай сени эстеп, буйруксуз сүйүмдүң ой жектеп алып. Булбулум, булбулум ай, булуккан кургурум ай, бул кечте үнүң баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум, булбулум ай. Булбулум, булбулум ай, булуккан кургурум ай, бул кечте үнүң баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум, булбулум ай. Бул кечте үнүң баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум, булбулум ай. Ey баракелде, бар болуңуз. Ушундай чыгармаларды аткара бериңиз демекчибиз. Эми Айманбет мырза, мына обончулукка да кадам коюп жүрөбүз. Обончулук кандай экен өзү? Обон чыгаруу, өзүңүз айылда турасыз, азыр айыл жер кезинде түйшүк көп, же ошентип иштеп атып тердегенде обондор келе баштайбы? Кандай иш кылып атканда, жалгыз калып калган убакта эргүү келип калат. Ошол убакта баягы ыңылдап, анан ошол обонду телефонго жаздырганга аракет кылып, анан кийин ага акындарга сөз жаздырып, ушундай кайрып келди, ушуга ылайыктап сөз жазып бергиле деп кичине бир куплет менен жөнөтөбүз. Анан кийин калган акындар болот. Азыр Оштук кызга деген жаңы сиздерге жаңы алып келдим. Сөзү обондун өзү. Сөзү обону өзүбүзгө таандык. Сөзү Элнис Топчубаев деген Чоңалайдан болот экен агабыз. Ошонун сөзүнө жазылган. Оштук кыз кандай болуп чыгып калды? Оштук кызга деп Ош жака барбай туруп чыктыбы дегендей. 7 дубан группага келип калды ошо сөз. Анан келгенде эле ачып эле анан ошо менен кыңылдап атып сөзү жакты. Сөз жагып калып обон чыгып калды. Анан кече бел ашып кырашып келгенге тамак
действительно ооруп атат. Анан ошондо ооруса дагы өзү кече күнү суук болду, ашууга кар жаады. Төбө ашуу деген бел басып, ала бел деген белди ашып келип атасың, анан оңой олтоң эмес. Тамагыбыз ооруса дагы ошо ооруганына карабай Телекөрөрмандар туура түшүнөт болуш керек, ама туура түшүнөр. Ырдабай кетип калыш болбойт да. Күмөндөрбайка айткандай, эми мен үнүмдү фильтрлеп угуп алгыла деп дегендей кылып. Ошондой кылып Оштук кызга деген чыгарманы аткарып берейин анда биринчи. Жүзүмүндөй мөлтүрөгөн түштүктүн, жүзүң сенин себепкери түйшүктүн, жүрөгүңдү жүрөгүмө жеткирбей, жүгүртүрүп жүргөндүгүң ким үчүн? Окшобой теч башкаларга гүлүшүң, окшобой теч өзгөлөргө жүрүшүң, ок жаңылган жарадарга окшобой, ош тарапка кетсем окшойт, кетсем окшойт, кетсем окшойт сен үчүн. Окшобой теч башкаларга гүлүшүң, окшобой теч өзгөлөргө жүрүшүң, ок жаңылган жарадарга окшобой, ош тарапка кетсем окшойт, кетсем окшойт, кетсем окшойт сен үчүн. Солуулугуң акак тунук берметтей, сусап жүрөм жамалыңа мен жетпей, Сулайман тоо чокусуна чакырам, сунушума келип кетчи эңсетпей. Окшобой теч башкаларга гүлүшүң, окшобой теч өзгөлөргө жүрүшүң, ок жаңылган жарадарга окшобой, ош тарапка кетсем окшойт, кетсем окшойт, кетсем окшойт сен үчүн. Окшобой теч башкаларга гүлүшүң, окшобой теч өзгөлөргө жүрүшүң, ок жаңылган жарадарга окшобой, ош тарапка кетсем окшойт, кетсем окшойт, кетсем окшойт сен үчүн. Ош тарапка кетсем окшойт сен үчүн. Ей баракелде, бар мына жакшы экен, мынакей. Колдон келишинче Аябай оштук кыздарды мынакей көтөрүпсүң, Кудайга шүгүр. Оштук кыздар батазын берип, үнүң айыгып кетсин. Мынакей баягы кыргыздын кыздарын ошол даңктап, кадырлап турса кеңмекен, каникей болуш эмне экен дейт. Ардактап турса кеңмекен, ай чүрөк болуш эмне экен деп Какен Алмазбеков жазып атпайбы анын сыгарындай. Биздин энелерди, аял затын кыздарды ырга салып, коонго салып чыгара бер демекчибиз. Анткени аял затысыз чындыгында жашоо жок. Аял затысыз кыргыз эли көбөйбөйт. Мына 7 миллиончу болуп, жакшы керемет болуп турат. Андыктан бизди көрүп аткан телекөрөрмандарга дагы да алдыда жакшы обондорду тартуулап берет деген ишеничтебиз. Ал эми Элмира эжеке, мына сиз дагы ошол аздыр көптүр кийинки мезгилдерде эл аралап ошол бизге студияга келип ошол эле эл арасында тойлордо дегенде дагы жакшы бир интернет тармактарынан да көрүп калабыз. Ушул кызмат кылып атасыз маданият жагына. Азыр мурдагыдан азыркы мезгилде кандай экен эми мына жаш кесиптен баягы солкулдап тургандан эми 5 баланы тарбиялап чыгып атасыз да.
Анан кандай азыр чарчаган жоксузбу? Кайра энергия берет бекен? Өзү ойлонуп калат экенсиң, мурдаракта эмне кылып жүрдүм экен деген да ой келип калат экен да. Анан же ал убакта мындай өзүнчө эргүү келбей турган мал болобу? Бирок мен ошо балалык малдан эле комуз кармайм. Анан бир мезгилде такыр кармабай калган элем. Кийинки малдан ошо муну дагы айтып кетпесем болбойт. Мына 7 дубан группасы деп атпайбызбы? 7 дубан өнөр поздор группасында мына үчөөбүз тең барбыз. Бул жерден азыр келип таанышып отурабыз бул жерден. Атак эмеден группадан билебиз да, бири-бирибизди ырларды жүктөп. Ал группаны Бурулка Мусабаева деген кызыбыз жетектеп жүрбөй, мурдагы эфирге келгенде дагы даңазалап айтып кеттим. Ал 7 дубан 200гө жакын киши бар. Бул кызыбызды мындай аябай колдоп айтып турбасак такыр болбойт да. Күнү келгенде 5 кишинин башын бириктириш да кыйын болуп калат. Бул 200дөй адамдын башын бириктирип, бир тайпанын ичинде ар бирин билет, ар бирине көңүл буруп, өзү аябай грамотная кыз да. Акындар бар ал группанын ичинде. Ошол акындардын ырларын талкуулап, бизге окшогон ырчылар бар, обончулар бар. Ошол акындардын обондоруна өзүнчө эле ал группанын ичи бир куттуу группа десек жаңылышпайбыз да, өзүнчө эле бир шаңга бөлөнүп турат. Эртең менен туруп эле ошо группаны ачасың, эмне деген ырлар жаралып атат, эмне деген адам ырдап атат депчи. Бул өзү жакшы идея экен. Негизи ар бир райондо же областта маданият бөлүмдөрүнүн бөлүмдөрү бар да. Болбосо маданият министрлиги бар. Ошолор кыла турган жумушту бир эле кыз, кыргыздын бир кызы эле 7 дубандагы сиздерди бириктирип көтөрүп атканы, эми бул нерсе жакшы да, качан болсо эле кыйкырып эле тиги кетсин, бул кетсин деп эле жүрөр дейбиз да. Маданиятка көңүл буруш керек, маданиятты өстүрүш керек. Мына Союз мезгилинде Кыргыздын маданияты абдан бийик болгон. Азыр биз ошол интернет, фейсбукта отуруп эле бири-бирибизди шыбамай, жамандамай болуп атат да. Андан көрө ошол ырды чыгарып бул мындай экен деп, ал кызга, ошол бурулган кызга чын эле ыраазычылык айтышыбыз керек экен. 200 киши деген эмне деген киши мынакей? Ооба, аябай кайраттуу, ушунчалык чечкиндүү кыз, алайдын будалык айылынан болот өзү. Анан бурулганга өзүбүз күлүп калам мен. Сен Кыргызстанга бир келчи деп, азыр бул Россиянын Екатеринбург шаарында эмгектенип жүрөт. Өзү Россияда туруп сиздерди бириктирип атат. Бүткүл ошо Россиядагы кыргыз, бардык ушу 7 дубан кыргызды бириктирип кармап турат. Анан сен келчи деп тамашалап калабыз. Маданият министрлигине сени эле алып барып отургузуп коелучу. Сенин колуңан келет маданиятты көтөргөн депчи күлүп калабыз да тамашалап. Кыргызстанга келчи бир эфирге сени бир алып баралы да, ошол жерден колдоо көрсөтүп эле алып барып маданият министри кылып салбайлыбы деп тамашалап калабыз. Ошо кыйын. Чын ыраазычылык билдирели, ошентип сиздерди бириктирип, мына бири-бириңиздер менен таанышып атасыздар, бири-бириңиздерге дем берип атасыздар. Эл ичи өнөр кенчи дейт. Мына ошол элдеги катылып жаткан таланттарды эми талант өзүн айта албайт экен да. Мен мынтип чыгам деп таланттуу адам айта албайт экен. Ошону бирөө жөлөмөлөп тартып, сүрөп, анан чыгып берсе, ал дагы ырдап чыгат. Айманбеттей болуп туруп анан обондору чыгара баштайт. Оштук кыз дейт, эртең 7 дубанга чыгарат, анан жаллабаттык, нарындык, таластык кыз деп кыздардын баарына чыгарып. Бул 7 дубанын ичиндеги акындар аябай күчтүү ырларды жазып атат да. Анан бул акындарда каякта жүргөн деген, каякта жүрөт, ушунчалык да күчтүү акындар болобу деп ойлонуп да калат экенсиң. Анан өзүнчө эле ошонун ичинен анбай ырдап, бизге окшоп ырдап жүргөндөрдүн ичинен анан ошолордун жазган ырына бир эргүүлөр жаралып кетет экен да. Мурда маани бербей жүрсөң да ошолорду окугандан кийин ушул группада эргүүлөр пайда болуп, анча-мынча обон жаратылып, анан эми мен деле кээде бир ошол акындардын арасынан анча-мынча обон жаратып койдум. Бир аны кечээ күнү Оштун телеканалдарына барып аткарып келдим. Анан бул жакка азыр эми бир элге сиңимдүү эле болуп калган ырлар менен келдим да. Жакшы болот, анда кайсы чыгарманы аткарасыз? Анда эмесе мен ырдалып эле жүрөт, асыл ардагымды деген ырды аткарып берейин. Чыгат. Кайда жүрсө караның, кайдан сени табамын, чындыгында өзүңдө бакыт бар деп санадым, жүрөктү каным, жанымды тыйнай. Кайда кеттиң сен, кайда кеттиң сен, сен асыл арманым, менин ардагым.
эмесе Элмира Калыбекова эжеке, сиз дагы ушул чыгармачылыкка канча жыл болду? Негизи мектепте кезимден? Мектепте кезимден эле ошо ырдап жүрөм, ооба. Чыгармачылыкка ушу азыр ошо тойлордо ырдайм. Ушу өзүбүздө достордун арасында ырдайм дегендей, анан ушу телевиденияларга ушу өткөндө КТРК Алас тили долбооруна келип кеттик. Катыштыңыз теледолбоорго катышып. Анан дагы өткөндө да тартылып кеттик. Мына азыр 6 балам бар деп атпайсызбы? 6 бала чоңойду. Бардыгын тарбиялап өстүрүп, үйлөнтүп жайлантыңыз. 6 баланын 3 кызым турмушта. 11 неберем бар. Анан 3-өсү, бирөө чоң кызым Дубайда, андан кийинки балам Москвада, анан кичинекей балам 6-класс колумда. Эми чыгып балдар колдоп атабы? Жолдошуңуз колдоп ырдап чыгарып атат. Эми каяка барат элең, эми ырдай бер деп атабы жолдошуңуз? Жолдошум тилекке каршы өтүп кеткен. Аты кайрылуу болсун. Келиңиз анда эми кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Азыр Сабатар Исаковдун Кайделең дегенин аткарып берейин. Келди. Негизи өзү Токтогул атабыздын урпактары бардыгы эле четинен ырдайт да. Мен Токтогулдукмун деген, Анан угунчулукка Айманбет ушул бар да, нар жакта текте, ата текте же өзүң кызыгуу менен мындай кандай? Өзүмдүн кызыгуумдаган тага журт жакта бар. Ери тагазын тартат деген. Тайкелерим ырдайт, комуз чертет.
Мен деле өзүм деле комуздан эм. Тайкелер деле Токтогулданбы? Ооба, Токтогулдан өзүбүздүн айылдан өзгөрсөм. Тайжелерим мырдайт. Анан ата журт жактан атам айтып калат, жаш кезде ырдачым деп калат, анан бир азыр ырдабайт да. Ата журт жактан врачтар жыгат. Ооба, врач. Анан бул өз чыгармачылык деле бул өзүнүн нугу, өзүнүн учуру болот экен да. Бир убакта өзү келип, оон салуу деле, мисалы, жөн отуруп деле оон чарабайын деп чара албайт экенсиң. Бул деле өзүнүн бир илхамы келип, учуру келгенде анан оон чыгып калат экен да. Анан багы бул Бишкекте бир азыраак убакыт жүрүп, анан айылга болгон бир кусалык болуп, айылым жүрөм сагынып деп бир жаңы жазгам. Өткөндө келип сиздерге ырдап бердим эле, аны азыр ырдабасам болбойт. Жакшы болот анда, ошол айылды. Айылымда жүрөм сагынып деген чыгарманам. Тамам орса дагы болушунча. Өкмөт барак өз айткандай фильтрлеп келгенде деп. Ошунча келгенде эне бошунча аракет кылып айылга болгон сезимдер өчпөсүн. Булардын өзү сөзү обону өзүбүзгө таандык, анан сөзүн Болот Айдаралиев деген агабыз жазган. Сыймык Бешекеев агабыз да 1-2 строчкасын жазып берген. Мынакей. Кошулган экен анда. Апамдын дагы сөздөрү бар. Анан баардыгы фильтрленип, тазаланып анан кийин чыкканда. Курма темир курч болот дегенде баары аралашкан экен анда. Азыр эл алдында кай жака барбайлы эң биринчи ушуларды ырдап жүрөбүз. Кудайга шүгүр, элдин кызматында. Жакшы болот. Ким гана айылын сагынбайт, туулган жерин сагынбайт. Андыктан бул жакшы ыр деп ойлойбуз, анда келиңиз тартуулап жалпы беребиз. кыргыз эли үчүн айылымды жүрөм сагынып, уксам деп жакшы жаңылып, жете албайм аттың ай сайын, күнүмдү кишке камынып, жаз өтүп жай күз кайралып, жылдагы келет жаңырып. Булбулум ырын уккан элим ирбеп төкмө чыккан жер, Токтогул салкар тарыхта, түбөлүк кылды кутман эл, тоолордон кайрык жаңырып, топталан тырдап чыккан жер, айылымда жүрөм сагынып. Токтогул кичи мекенин, сөз жетпейт ыйык сеземин, кийиндик кан тамган улук жер, баркыңа кантип жетемин, балалык кылып кадырын байкабай жүргөн экенмин, төрөлгөн жерим өзгөрүш, жакында барып кетемин, айылымды жүрөм сагынып, айылымдай жүрөм сагынып. Баракелде, айылына жетпес сагынып жүргөндөрдү мына бизде 50ден ашык мамлекет көрөт, четте жүргөндөрдүн баарын куса кылып, ыйлатып, эртең эле учуп кетпесем, жетпесем дей турган кыла турган обон экен, сагынып. Келиңиз анда Элмир эжеке, эми мындагы сиздерге эми сөздү азайтып туруп ыр берейин, убакытты үнөмдөп. Кайсы чыгарманы аткарасыз? Анда мен Ашыктык баян деген ырды аткарып берейин. Эмеден авторун таппай койдум. Жакшы болот, анда сиз ырдасаңыз анан таап беребиз чоңураак, келиңиз.
шаттыққа толтырып екеуміз бұл кеште сыр шешті болып жазы төшімі жүрісім башымы жарқын бір жазы бар жанымды назырып таң атып барады мұңқаным тосамын сақа барушы жолыңнан тосойын таң атып барады мұңқаным тосамын сақа барушы жолыңнан тосойын жұмышқа барушы жолыңнан тосойын Баракелді бар болыңыз. Анда кейінгі Эльмира Қалыбекова көрелі. Қайсы шығарманы атқарасыз? Мен шығарма атқарардың астында 7 дуан бойынша кішіне айтса кетейін, қысқаша. Қысқара. Ошо 7 дуанда мынакей барбыз Эльмира жеткиликтүү айтты окшойт, бирок кичине кошумча кылып ошо Бурулкан жөнүндө айта кетейин. Ошо Бурулкан кызыбыз Мусабаева Бурулкан Салимжановна 83-жылкы Ош областына караштуу Алай району болот. Анан азыркы кезде Санкт-Петербургда эмгектенет да. Бул группаны 2021-жылы 25 ноябрда түптөгөн. Ошондон бери азыр 210 ушул тапта 210 таланттуулар бар. Анан ал тайпада ушу бардык өнөр ээлери толтура, акындар бар, ырчылар, комузчулар дегендей. Ошол анан эгер эметсеңиздер, телефон номерин айта кетейин. Ушул биздин 7 дуан өнөр посторуна кошулсаңыздар болот. 7-965-083-30-03 деген ушу Бурулкан номери, ушуга чыксаңыздар, байланышсаңыздар, ушундай телелерге чыгасыздар, ырдайсыздар дегендей. Байланышса, эгер ушул номерларга байланышса, 7 дуанды дагы топту 200-400 кылып көбөйтүп дегендей. Анан ынтымакка келтирип, бири-бири менен аралаштырып, кийин балким куда сөөк да болуп калышы мүмкүн алар арада. Ошентип катташып, баягы кыргыз ынтымакта жашай берели деген жакшы телек, Бурулкандын өзү айтышкан дагы эмелер бар. Келиңиз анда, убактыбыз дагы жеткирели. азыр ушу Анатай Өмүркановдун сөзүнө жазылган Сардарбек Жумалиевдин кетпейм сага жолукмайынча деген аткарып берейин. Ketpeyim jolukmay
көрüşмөйүнчө кетпейм сени менен көрүшмөйүнчө. Барра келди Албанбет. Келем анда бир Дәврүңгө салам. жетишип калалы дагы сен менен чыктайт. Жаш курак деген чыгарма бар, жаңы чыгарма. Сөзүн Болот Айдаралиев деген ага жазган, оны өзүбүзгө тандаган. Колдон келишинче өнүбүз бүтсө дагы аракет кылабыз. Ошо сен менен жыйынтыктайлар деген. 25 жаш курак, жарашыгы жаз кубак, кырчын кездин аптабы, хан кызытып азгырат. Бир туйлатып мазгылап, байкап көрсөң жакшылап, берип сыноо өзүңө, бир дөйдөй пас кылат. Жаштар куштар көргө, жакшылык той берүүгө, жашпыз дешет кебирлер, жашы жетиби элгө. Эригип жүрөк наз толуп, көңүлү жайнап жаз болуп, туугандар жүрөлү, элүү жаштай жаш болуп. Айтчу сөздөн жаңылыбы, айып издер тарынып, курдаш замандаштарга келбей турсун карылык. Курдаш замандаштарга келбей турсун карылык. Карылык деген карылык каласын колдо багылып, кайра келбей турбайбы, кайра өмүр жаңырып деп, андыктан карылык келбесин. Жаш болуп ушул элибизге маданият жагына кызмат кыла бериңиздер, ырдай бериңиздер, арыбаңыздар, карыбаңыздар, талыбаңыздар, бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келдик. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча саламатта туруңуздар.